Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Бүгүнкү адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Бардыгыбыздын маанайларыбыз эң мыкты даражада болсун, менин азаматтарым. Бүгүнкү сабактын темасы Уркаш Мамбеталиевдин Боорукер кыз аттуу ыр менен таанышабыз. Сабактын максаты ыр менен таанышып аласыңар, мазмунун түшүнүп, сөз байлыгыңарды, шаар окууңарды өстүрөсүңөр. Табиятты, андагы жаныбарларга боорукер болууга үйрөнөсүңөр. Сөздүктөр менен таанышабыз. Тайган, аң улоого ылайык иттин түрү. Безет, мында качып, чуркайт деген мааниде. Боорукер кыз. Жол бөгөп кокус, жолукту кайдан. Жон ылдый чуркап, жолборстой тайган. Эликти жалгыз качырып келет, кутула албай бечара безет. Түйүлүп аттап, түндүктөй жардан, ал күткөн билем адамдан жардам. Тайгандын тишин салдырбай кандуу, короого кирип камалып калды. Үй ээси кармап, соёлу деди. Этине ширин тоёлу деди. Боорукер Айша буркурап турду. Сойбо деп ата чыркырап турду. Атасы кыздын капасын басып, короонун оозун кеңири ачып. Өткөргүн деди өмүрдү кызык, жылт берди элик жылдыздай сызып. Мынакей балдар, ыр менен таанышып чыктык. Анда эмесе силерге суроолор. Тайгандан коркуп качкан элик кантип адамдын короосуна кирип калды? Адам аны эмне кылмакчы болду? Ошол сапаттарды китептен таап, үн чыгарып окугула. Айшанын эликти сойдурбай койгону туура болдубу? Эмне үчүн? Боорукерлик дегенде силер кандай түшүнөсүңөр? Ой бөлүшкүлө. Анда эмесе тапшырма. Силер Айша сыяктуу боорукерлик иш кылган белеңер. Эстеп көргүлө жана ой бөлүшкүлө. Мисалы, мен чымчыкты капастан бошотуп жибергем. Үйгө кирип камалып калган көгүчкөндү терезеден учуруп жибергем. Мисалы дагы мен үшүп калган мышыкты, кичинекей мышыкты сүт берип, курсагын тойгузгам деген сыяктуу ушу өзүңөрдүн кылган жакшы иштериңерди айтып ой бөлүшкүлө. Саламатта калгыла балдар.